Ош шаарында өтө сонун бир локацияда жеринин аянты 6 соток болгон ушул үй сатылат достор. Мына караңыздар. Өтө сонун жер экен. Мына. Бул 4 бөлмөлүү үйү. Бул жак кошумча курулуштары. Жери 6 соток. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу бар. Агын суу бар. Свет бар. Прожекторлор коюлган. Бул үй барыңыздарга жакса керек. Мен турган жер туугандар Жапалактын центри, Элдик маркеттин алдында турам. Мечиттер бар жанында. Сиздер шаар жактан келген болсоңуздар, Актилек круговойдон Жапалак тарапка карап жүрүп келе бересиздер. Бул жер ошо Жапалактын центри, Элдик маркет, светофор. Ушул жерден эле сиздер мына солго бурулуп, түз 200 метрде жүрсөңүздөр солго бурулган 4-көчө бар экен. Ошол көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан досторум. Сиздердин чөнтөгүңүздөргө өтө ылайык, бап келген үйлөрдүн бири экен. Менимче 1-2 күндө эле сатылып кетсе керек. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, жери 6 соток достор. Граница мына темир тосмодон башталат дагы, коштануу воротасына барып такалат. Жери 6 соток болгондо көчө тарабы 20, ичкериге 30 болот, аны бар эле билет. Коммуникация боюнча арык суу мени эс алдырат экен. Свет бар, прожекторлор коюлган, и таза суу дагы келген. Сонун үйлөр көп экен досторум. Тынч, башкача жер экен, айылдагыдай. Нак айыл деп коет да бул жердичи. Мына. Көрдүңүздөр, көчө тараптан көрүнүшү жакшы. Вариант обмен жолдорун суроопмун, ал жагын өзүңүздөр сурайсыздар, келип көрөсүздөр. Телефондо эч нерсе бүтпөйт, бүткөн дагы эмес. Так, мына арык сууну караңыздар. Ай, сонун жүрүңүздөр. 6 соток дедим, Оңго бурулсаңыздар бул жери тандыры. Мына жака карасаңыздар бул жагы сөрү, летний навес деп койсом жаңылышпайм. Мына жака ворота коюлган, баары жайында экен. И үйдүн алдына дагы бир 3 машина жөн эле батат. Так, эми бул жака секин басып келе берейли. Мына жакты карасаңыздар самор, очок, той топурга. Секин Кудай буйруса кызматты кыла бересиздер. Отундарды жийип койгон. Бул жагы огород, бак. Жогору тарапта ажаткана бар. Болду, пока пустой. Эч кандай бир курулуш жок. 3 тарабында кошуналар жашайт. Ограждение болгон. Билишимче 5 кошкон эл мындай аралаш болсо керек. Эми Жапалак нар жакта да. Бул жер эми как 5 кошкон эл катары эсептелинип кете берет. Анан достор, кошумча курулуштарын көргөздүм. Сиздер мына жакты карасаңыздар 4 бөлмөлүү үйү бар. 4 бөлмө. Кам кирпич, эми булар илгери салынган деп азыр эси мага маалымат берди. Узун турасын билбейт экен. Азыр мен дагы эсептей албай коюм, мына чөптөр өсүп кетиптир. Келип өзүңүздөр баалап цинт этип кетесиздер. Эми жүрүңүздөр. Үй кызыкта барыңыздарга. Таза суу бар мына туугандар. Азыр заман өнүгүп атат. Суу кантип болбосун? Мектеп, садик, магазин, мечит бардыгы бул Жапалактын өзүндө эле бар. Өнүккөн айылдардын бири. Жүрүңүздөрчү. Айнек терезелерин жаңылап коюптур. Кышында үшүбөйсүздөр. Бул жер коридор. Мына, бул биринчи комната. Детский деп койду эси. Кандай комната десем? Бул жак конок бөлмө. Күйөө балдар келип калса кокустой болуп, ушул жака алып кире бересиздер. Батат. 40 күйөө бала батат ушул жака. Так, бул жака кире турган болсок, бул эми мына печкасы бар экен, столдары, дивандары бар экен. Бул кухня туугандарым. Эшиктери, айнектери пластик. Гарнитуру жасалган. Печкасы бар. От-пот жагып үй жылды, Кудай буйруса. И бул жагы спальный. Мол жакта духовкасы менен. Көрдүңүздөр, 4-чү комната. Достор, үйгө келип калдым. Үйгө келип калдым дейм да. Колдон келишинче үй жөнүндө информацияны бердим. Кечиресиздер, бир аз адашып кеттим. Бул жагы ошо негизги ворота болуп атат үйгө кирүүчү. Бул жагы ошо мен жана көргөзүп берген 4 бөлмө үй, кам кирпич, илгери салынган. Илгери салынгандарды билесиздер, бышык, бекем, сонун болот. И бул жагы как огород. Мына жагы отун кана экен, отундарды жийип коюптур.
Дам эмне маалымат берейин туугандар, айтыңыздарчы. Вариант обмен жолдорун айтып көрүңүздөр хозяинге чалып. Телефондо бүтө турган иш эмес. Эсин номерин экранга килтейтип жазып коем. Өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Баасы анан эсин номери экранда жазылуу достор. Аракетти кылыңыздар. Мындай сонун жеркен, тынч, салкын, шарга деле жакын, эми жапалак кыйратып деле шаардан алыс деле эмес. Аз заман өнүгүп атат, маршруткалар ошончо, машина ар бир үйдө машина бар достор.